Assalamu alaikum. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Бүгүн 29 декабрь 2024 жыл Билермандордо интеллектуалдык оюнунун 2024 жылдагы жыйынтыктоочу финалдык оюну. Баарыңыздарга жакшы маана каалап, бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайм. Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге каршы мына ушул Сагын Маманов жетектеген команда биздин ордого келген. Анда эмесе команданы ордого чакырууну баштайм. Демек, жылдык финалдык турга Данияр Исаев келген, команда мүчөсү. Тесуончу информатик Данияр Абдыгапаров, кийинки катышуучубуз жеке ишкер, команда мүчөсү Айбек Кыргызбаев, Ош шаарынын мэриясынын жыл мыктылар тандоо сынагында жылдын мыкты жаш билерманы номинациясынын ээси Айбек Кыргызбаев. Куттуктайбыз. Жумабек Кушбаев, команда мүчөсү. Алишер Маматиса уулу, тарых адиси боюнча кесиптин ээси. 2023 жылы жылдын мыкты билерман номинациясына алган жана команданын капитаны Сагынбек Маманов. Батырал Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин интеллектуал колдоо борборунун директору, жаш активист, команданын капитаны. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчү, бүгүн сиздерге каршы ойнойт. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сагын мырза, студияга кош келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Экөө сөз сизден. Рахмат, урматтуу алып баруучу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Маанайыбыз өтө жакшы. Алла Таала насип этип, мына бул дал келүү деп коет. Мына бүгүн быйыл биз коштошуп жатабыз. Тагыраагы менин жылым балык болчу. Балыкчылык өзгөчө болду. Албетте Кудайымдын колдоосу менен токчулук болду, молчулук болду, Кудай ашыр суу кеңири болду. Анан 30 жылдан бери, мурундан бери 1-декабрда кыш кар жаап өз учурунда турду. Эми буюрса жылан жылын өткөрүп бератабыз. Жылан жылыбыз дагы мыкты жыл болсун. Анан тамашалап айтабыз. Жылан чакпай, жылкы теппей, буюрса кийинки жылга дагы жакшы ниетте барайлы. Өлкөбүздө тынчтык болсун. Маанай жакшы, рахмат. Ийгилик. Биз оюнду баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсеп монитордо 0-0. Бүгүнкү жылдык оюнда команда кандай жыйынтыкты көрсөтөт? Билерман деген тарапта канча упай, телекөрүүчүлөр деген жакта канча упай көрсөтөт? Биз аны азырынча билбейбиз. Facebook'та Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Ал жерге катталып суроо калтырсаңыздар болот. Билерман чеки ТВ күчүкчө mail чеки туруп биздин электрондук дарегибиз. Ал жака дагы калтырыңыздар суроолорду. Instagramда болсо Билерман астыңкы сызыкча Ордо биздин расмий баракчабыз. Сөзсүз түрдө катталыңыздар жана суроо калтыңыздар. Каттар үчүн Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман Ордого деп жөнөтүңүздөр. Ал эми YouTube'да биздин оюндарды көрсөңүздөр болот. Ал үчүн YouTube'тун издөө жерине Билерман Ордо деп жазсаңыздар жетиштүү. Биздин башкы өнөктөш адаттагы эле Барбол. Барбол адал таттуу дайыма жаңы гана продукциялары ширинтер менен бизди кубандырып келет. Кийинки дагы бир өнөктөшүбүз бул Актив дизайн. Актив дизайн полиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгилик каалайт. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Таев костюмс. Таев костюмс сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Жана ошондой эле бүгүнкү оюнда ушул Батырал Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин ректору Мамасыдыков Абдылбай Асанович агайыбыз ушул команданы, өзүнүн ушул университеттин командасын колдоо иретинде дагы акчалай сыйлыкты уйгармакчы буйруса, ал оюндун соңунда буйруса биз аны уйгарабыз. Оюнду баштадык анда. Биринчи раунд. Биринчи раунд. Демек, убактыбыз өтө аз, убактылар туура пайдаланабыз. Биринчи суроо сиздерге каршы Өзбекстан Республикасынан биздин телекөрүүчү Бехрус Бердалов суроо жөнөткөн. Бүгүн мыкты суроо ээси ким болор экен? Мыкты Билерман ким болор экен? Суроого көңүл бурабыз.
Советтер Союзунун белгилүү актрисасы Алиса Фрейндлих Экинчи дүйнөлүк согушту жана Ленинград блокадасын аябай коркуу менен эстейт экен. Экинчи дүйнөлүк согуштун сөз чыкканда ал коркуу сезимдери күчөп кетет экен да. Актриса блокада учурунда өзүнө тиешелүү бир нерсенин айынан апасы да өзү да көптөгөн кыйынчылыктарга, тоскоолдукторго туш болгонун эстейт. Сиздерге суроо. Актриса кандай кыйынчылыкка туш болгон? Эмне себептен? Кетти минута. Өзүнүн кемчилиги да бар. Нерсе болсо эмне болсун? Фрейндлих бул немис фамилиясы. Келип чыгышы боюнча болушу. Алиса Фрейндлих болду фамилиясы. Адамдын кемчилиги да ото, адамдын кемчилиги. Өзүнүн кемчилиги болсо ошол эле онда. Фамилиясыбы? Немиске окшот, кемчилик. Кийинки вариант. Башка бар, башка. Фамилиясы Башка эмне болушу мүмкүн? ушул таттык Немис болгонбу? Улуттуу немис болгонбу же? Жо, фамилиясы. Жалпы ошого Экинчи вариант каасын айта албагандыгы болушу мүмкүн, өзүнө кемчилик оорулары болушу мүмкүн. Бул немистерге бул актриса болсо бир кино ойногонбу? Бой кичинекей болгон. Бирге болсо эмне болушу мүмкүн дагы? Тагын же Бекерден эске албай атат деп. Өзүнүн гана кемчилиги. Коркуу менен эстеген. Коркуу. Семизчи арак адамдар бирок блокададан Актриса болот ата бул эстегенде коркуп А, атат. сemiz болгон. Травма алганбы? Блокадада болгонбу? Окода болгон. Фамилиясын айта берели, ошол эле го. Ошо вариант. неместерге барып Жалпы айтасак ушундай. Фамилиясы. Өзүнө тиешелүү. Сага мырза. алгачкы суроого жоопту Алишер мырза берет. Алишер. Урматтуу алып баруучу, Советтер Союзунда жашаган немис улутундагы адамдардын кысымга туш болгонун биз кээ бир тарыхый фактыларда билебиз да. Ошондой эле бул жерде фамилиясынан кандайдыр бир кысым көргөн окшойт деп ойлоп атабыз бул актриса, себеп дегенде немисче фамилия болуп атат да бул жерде Фрейндлих. Эсеп 1-0. Жооп туура, анын фамилиясы Фрейндлих деген фамилиясынан улам аябай советтик солдаттар, офицерлер коркутушкан, сурашкан. Чындыгында мунун фамилиясында эч кандай жамандык болгон эмес. Ал биздин мааниге отургондо үй бүлө дегенди билдирет. Болгон анын фамилиясы немисче болгондугу үчүн команда өзүнүн эсебине бир упай ачты. Экинчи раунд. Сагын мырза, кече жакында болуп өткөн 3-чү элдик курултайга сиз Ош шаарына делегат катары барып катышып келдиңиз. Албетте ал жерге барып сиз Билерман Ордо жөнүндө дагы атайын катты ошол жерде президиумга, секретариатка берем дегенсиз. Биз ишенебиз, таштап келген болушуңуз керек деп буйруса. Урматтуу алып баруучу, 3-чү элдик курултай чындыгында катышуучу катары өтө жакшы баа беребиз. Себеби биз айтышыбыз керек, бул жерде реалдуу пикирди президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү эртең менен кирип, кечки 7:30 чейин ар бир сүйлөөчүнүн көйгөйүн, сунушун жазып отурду. Мен ошол жерде байкап отурдум. Айрым кээ бир атка минерлер, кээ бир депутаттарыбыз 2-3 жолу, 10 жолу сыртка чыгып келди. Бирок президентибиз өзү баардык көйгөйлөрдү угуп, сыйлап, элди сыйлап, ошол делегаттар сыйлап отурганы биз үчүн мындай аябай жакшы жаңылык болду. Экинчиден, президенттин аппаратына буйруса ушул Билерман Ордо интеллектуал клубубузду өнүктүрүү боюнча айрыкча ушул мына тарыхы бар, көп жылдан бери үзгүлтүксүз 15 жылдан бери, 16 жылдан бери келип жүрөт кыргыз тилдүү жалгыз программа интеллектуал багытта. Ушул сиз негиздеген ушул Билерман Ордо клубунун атынан биз ушу президент аппаратка финансылык колдоо боюнча катты жеткирдик. Буйруса Рахмат. биз дагы 2-3-4 көйгөйдү сунуш бердик. Бирөөсү чечилүү алдында, бирөөсүнө жооп келди. Өтө мына оперативдүү жооптор келип атат. Буйруса Билерман өнүктүрүү боюнча биздин президентибиз дагы жакшы жооптор болот деген ишеничтебиз. Биз үмүт кылабыз. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Албетте биз дагы ошол тиешелүү катты өлкө башчысынын өзүнүн дарегине жетет деген ниеттебиз. Актив дизайндан суроо сиздерге. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менин үммөтүмдүн ичинен аялдарга алтын буюмдарды тагууга жана ушул кийимди кийүүгө уруксат берилди деп айткан. Бирок эркектерге эмес деген, эркектерге алтын тагынууга жана ушундай кийимди кийүүгө болбойт
деп тыюу салган. Силерге суроо. Кандай кийим болбойт эркектерге? Минута кетти. Ким жооп берет? Бул жерде эми так жооп жибек. Жибектен тигилген кийимдерге эркектер кийүүгө тыюу салынган экен. 2-0 эсеп. Жооп туура. 3-чү раунд. Телегөрүүчүлөр, биз буйруса ушуну менен 19 январда эфир беребиз. Ага чейин 5 январда дагы эфир беребиз. Арстан Токтомбаев Ала-Амидин району Чүй облусунан силерге каршы суроо берет. Буга чейинки кышкы сериянын 1-турунда Токторбай Кенжеев жетектеген команда студияда турат. Премьер лигага чыгып алды. Биринчи эле аракетинде жакшы. Суроосун окуйм. Байыркы Рим саясатчысы, философу жана ойчулу Марк Цицерон цитаталарынан бир мисал. Ушул нерсе көп чекип турат. Согуштун кыймылдаткыч күчү деп айткан экен. Урматтуу билермандар. Эмнени согуштун кыймылдаткыч күчү деген? Сагын мырза кол көтөрүп атат. Урматтуу алып баруучу, акча жөнүндө сөз болуп атат. Бул белгилүү оратор чечен Цицерон жөнүндө укканбыз. Биз ушул кыймылдаткычы албетте бул акча. 3-0 эсеп. Жооп туура. Акча менен согуш бул жерде акча, курал жарак, кийим-кече, позициялар айтор сөзсүз түрдө согушта акча негизги ролду ойнойт экен. Себеби ошончо аскерди багыш, аны кийинтириш, техникалык сатып алыш бунун баары кызылдай гана акча. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Жахангир Кайнаров Өзбекстандан силерге каршы суроо берет. Сырдария облусунун тургуну. Бүгүн Себентей мырза мыкты телегөрүүчүнү да тандашыбыз керек. Сиздердин назарыңыздарга экранга бир сүрөттү коем. Бул уникалдуу жана креативдүү жарнамада эмне катылып турат? Минута кетти. Герой өзү Дон Кихот болот. Дон Кихот. Кагазды коюш мүмкүн. Аябай бекем жыртылып кетпейт деген. Жок, Кандай жыртылып кетти? китеп эски экен. Абра жыртылат да. Нерсеге пайдаланылат деген да? Макулатура деген сыяктуучу. Башкача ойлонуп көрөлү. Эмне геройлор өзү Дон Кихот болот да. Дон Кихот Санчо Панса. Рекламага эмне муктаж өзү? Балдар курчак балдарга китеп окуп бергиле деген сыяктуу. Китеп сатуу мейли. Кихот Библиядан кийинки экинчи китеп да. Дон Кихот мейли. Эмеспи? Театр эмес бекен, театр. Скульпторлор мейли. Аябай бир чеберчилик менен. Китептерге сүрөт кошуу, форма 3D. 3D рекламасы эмеспи? 3D. Китептен окуга караганда театрга баруу жакшыраак дейсизби? Бул жакта карасаңар, ат турат, карасаңар, ат турат. Бул жакта Реклама терс болбойт да, реклама терс Бул жакта болбойт. даракка окшош нерсе турат. Жок, бул жазууну 3D кылтат да. Бул 3D'нин немеси рекламасы эмеспи? 3D панелдин немеси болушу мүмкүн. А, театр реклама кылтабы? Же бул көркөм окуулар Көрсөтүү, ошону. Аудио китеп эмес, аудио китеп ошол жакшы болот. Жок, эмнени рекламасы анда? Эмнени реклама? Эмесе реклама кылтабы? Аудио китеп деген жалпы Театр реклама кылтабы? ошону көркөмдүк жасалмачы Роман реклама кылтабы? Сагын мырза, Алайлыбы же? жооп бересиздерби? Үнөм бар эгер кааласаңыздар. Ооба. Бир сыйра кайталап берсеңиз нус. Бул уникалдуу жана креативдүү жарнамада эмнени айткысы келип жатат? Эмне бар бул рекламада? Кетти. Жасалгалады жөнүндө. Рекламаны билесиңер го мындай. Вообще креативдүү болуш керек да. Тагын жыртылбай атат. Кагаз. Китептин мукабасы сапаттуу деген ошол да бар. Дагын. Өзү бул китеп 300 жыл мурун басылган да. Ооба.
Ошо сапат Анан болуп андан турат. бери дагы 10 чакты басылды. Анан ошодон бери биринчи басылышынан бар да булардыңчы. Жок, эмне рекламасы болуп атат? Бир Бул жерде бир фирма компаниянын рекламасы болду. Биринчи бренд менен же бир иштеп чыгаруунун өнөр жайынын Жок, китептин неге жыртып атат? бир эле китептин рекламасы болбойт. Бир форма чыгарып атат да. Сапаттуу кагаз. Формага чыгарып атат. Неге форма? Бул кагаз болушу мүмкүн. Дон Кихоттун Неме деп атам мына кол Сен өнөрчүлүк, ошо- скульптуралык бир багыттагы нерсе. Дон Кихот чыгып атат да, ошо бир себеби бар. Ошолну Дон Кихот чыгып атат. Дон Кихоттун спектакль деп коебузбу? ошол Жок. Балким чыгарманын спектакли. популярдуу кылыш керек. сапаттуу кагаздан. Бир нерсени реклама кылбайт да. Жоопко сөзсүз, Дон Кихот кош керек. Иштеп чыгаруунун жайында болот да. Бул реклама бир нерсени рекламалап. Дон Кихоттун театрдагы Көз айнек эмеспи? Көз айнек. Дон Кихоттун чыгармасын театрлаштыруу. Көзайнек болушу мүмкүн. Азыр бизге жакшы көрүнбөй атат. Көзайнек дегенден кийин жакшы көрүнүшү мүмкүн. Жок. Аны эле көрүнүп атат. Кайсыга Бул токтолобуз? жерде идея. Бул тамганы формага чыгарып атат. Форма болуп атат. Формага. Айнектин Кайсы Сиз айткан логика боюнча театр Китептин эле кагазын кесип койдот да. Каерде Чыгармага тамга. кириш керек болду. чыгармада кайсы чыгарма экенин таптык да туурабы? Бир чыгарма чыгарманы реклама ролу. кылбайт да. Бир чыгарманы реклама кылбайт да. Кайсы вариант ошондо? Чыгарманы Кагазды берели же кайсы эмне деп бересиз кагазды? Эмне деп бересиз? Кагаз алып бир вариант кантип бересиз? Эмне деп бересиз? Эмнеси реклама бересиз? Кагаз бирдей эле качып чыгарманын коюш. рекламасы деген эч жерде жок да. Кандай чыгарманы реклама кылат го? Дон Кихот бар. Дон Кихот кандай? Ошол жерде бар. Менин жарнамасы дейт. Койгочу. Сагын мырза. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Айбек Кыргызбаев жооп берет бул суроого. Айбек Кыргызбаев. Биз команда менен талкууда өтө көп ушул вариантта ойлондук. Дон Кихот чыгармасынын спектакли болушу мүмкүн. Негизи эле Дон Кихоттун рекламасы бул. Дон Кихот чыгармасына айтылган реклама. Дон Кихот чыгармасына чыккан реклама. Жооп кабыл алынат. Эмнени көрүп турасыз Айбек мырза? Китеп, Китептин ичинде ат минген адам колунда бир таяк кармап. найза дейлик. Найза дейли. Так. Чыгармада Дон Кихот ошо рыцарь болом деп өзбек эле аталат. Дагы эмнени көрүп турасыз? Дон Кихот Санчодон сырткары. Анан эшек жонунда Санчо деген шериги бар. Ошону Дагы эмнени көрүп турасыз? Букетке окшоп атат. Гүл сыяктуу бир. Гүлгө окшогон букетке окшоп атат. Ана Айбек мырза, көрүнбөй атат да. эмнени көрүп турасыз дагы? арт жагында анча көрүнбөй атат, бирок артынан кубалап келаткан адамдарга окшогон көрүнүш болуп атат. Түшүнүктүү. Туура жооп. Сизде вариант жок семете, барбы? Урматтуу алып баруучу, бизде мындай идея чыгып атат. Балким китептерди электрондук түргө өткөрүү. Командадан да чыккандай болду, аудио китептер депчи. Себеп? Ошол жака үгүттөө болуп атабы деп түшүнүп атам. Анткени бул жакта даракты да көрүп атабыз да биз. Китеп чыгаруу үчүн дарактар кыйылып атат, андыктан электрондук формага өтүү бул пайдалуу дегендей бир идеяны айткысы келип атат. Түшүнүктүү. Команданын талкуусун көрдүк, 2 минуталык талкуу болду. Жакындашып, учугун кармаган дагы учурлар болду. Кулап жаткан дарак дагы бар бул жерде. Демек, урматтуу билермандар, жарнаманын мазмуну ар бир китеп бак дарактар үчүн трагедия, ошон үчүн электрондук китептерге өткүлө деген чакырык. 3-1 эсеп, 3-1. 3-1 команда телекөрүүчү тарапка 1 упайды берди азыр. Семете мырзанын ою туура болуп чыкты. Жахангир Кайнаровду куттуктайбыз, телекөрүүчү тарапка эсепти ачты. Оюнлантылат. 5-раунд. 5-раунд. Командада жакындашкан пикирлер бар эле. Аудио китеп деген айтылат мисалы үчүн. Эмне үчүн Дон Кихотту койгон мисалга да? Бул чыгармада, чыгарма китепте. Эгерде китеп окугуң келсе деп атат, Дон Кихот жөнүндө билгиң келсе, сен электрондук китеп аркылуу деле аны уга бер деп атат. Мисал үчүн коюлган Дон Кихот, негизги маселе эмес. Блиц раунд. Блиц раунд. Команда 10 секундда убакыт берейин. Ким калат, Сагын мырза? Урматтуу алып баруучу Айбек Кыргызбаев калат. Айбек мырза, даярсызбы? Даярмын. Сизге каршы биринчи
суроо. Кенжебай Эшматов, Кадамжай район тургуну суроо берет. Америкалык жазуучу Рэй Брэдбери Дуглас төмөнкүдөй цитатасы бар экен. Китеп күйгүзүүдөн да ашкан бир кылмыш бар. Мисалы, бул жагын табыңыз. 20 секундда кетти. Айбек, Китеп күйгүзүүдөн дагы ошо китепти окубай коюу күнөө деп айткан болушу мүмкүн жазуучу. биринчи суроонун жообу туура. Китепти окубай коюу андан өткөн кылмыш дептир. Демек, китеп окулуш керек. Экинчи суроо. Нурзат Мусаланова, Талас шаарына сизге каршы сизге каршы суроо берет. Сиздин медик болгондугуңуз суроо сиз үчүн болду окшойт. Бирок сиз табасызбы же жокпу билбейбиз. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, адамдагы көпчүлүк органдарга суу керек. Адамдын организмине суу керек. Кээ бир органдарга дагы суу керек. Бирок бир орган бар бизде. Эгерде биз сууну аз колдонуп аткан болсок, ал орган чочулайт экен да, коркот экен. Жана сууну көбүрөөк ич деп адамга мындай бул философиялык жагын алганда сууну мүмкүн болушунча көбүрөөк ич дейт экен да. Орусча жидкость деп коебуз, Сууну көбүрөөк ич дейт экен. Мага суу керек депчи. Сизге суроо, Айбек мырза. Бул кайсы орган сууну көп талап кылган? 20 секундда кетти. Айбек мырза, бул орган иштеш үчүн демек суу зарыл. Мен ойлоп атам, бул тери деп ойлоп атам. Неге дегенде ал дагы органдардын бири. Териге суу жетпей калса, адамдын териси жаман абалга түшүп кетет. Демек сиз жообуңуз тери. Ооба. Туура жооп. Бул тери эмес, балким бул адамдын бөйрөгү. Урматтуу Айбек мырза. Билесиз, раунд токтоду ушул жерден. Экинчи суроого тилекке каршы Айбек мырза жооп таба албай калды. Себеби бөйрөктүн иштеши үчүн биз суюктукту көбүрөөк ичишибиз керек жана ал өзүнүн функциясын мыкты аткара алат экен. 3-2 жалпы эсеп. Нурзат Мусаловду куттуктайбыз. Биздин телекөрүүчү жылдык оюн улантылат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, старт 6-чы раунд. 6-чы раунд. Бул бөйрөк болсо керек деп башка билермандар тапкандар болду сагында. Ооба. Ким бөйрөк деп ойлоду? Алишер мырза, Кол көтөрүп койсоңор. Жумек мырза биринчи суроондагы билем, экинчи суроондо билемден ишарат берди. Мен ойлоп калдым, эми турганда чыга берет. Кийинки оюнда буюрса Жумек чыгарабыз. Жамалидин Нурбаев, Араван район тургуну силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, суроо. Канаданын Ванкувер көлүнүн жээгинде 3,5 миңдин тегерегиндеги калк жайгашкан, индеец тектүүлөр жайгашкан Квакиутл деген бир уруу бар экен да. Квакиутл. Ошол уруунун илгертен бери карманып келген бир адат салты бар экен. Азыр деле жашашат экен булар ошол жакта. Ошол салтка ылайык, эгер бир адам башка бирөөдөн карызга акча алса, анын ордуна күрөө катары бир нерсесин таштаган, бир нерсени таштаган. Ал нерсе деп айтып атам, мен мындай логикалык жактан алганда, булар үчүн, ошол уруу үчүн өтө маанилүү болгону үчүн
албетте маанилүү. Карыз алып атканда таштоо, ошол нерсесин таштоо карыздын ордуна аябай кыйынчылыкты жараткан. Караңыздар. Кээ бирлер карыз залогко күрөөгө могу нерсени, машинаны же бир нерсени таштап коет го. Алар ушул нерсени, ушуну таштоодо аябай кыйналышкан да, бирок айла жоктон таштоого туура келген экен. Бул дагы ошол карызды мындай бир эмеси да. Эми силерге суроо. Алар күрөөгө эмнени таштаган? Кетти минута. Жок, ысымын Ысымын ба? Болду, ошо токтолойлу. Атын ысымын ба? Бере бербейби. Трубка, чеге турган трубкасы бар аны эмеспи? Алар чеге алган. аялын таштаган. Жок, Кыйын. Ысымы деген нерсе кыйналат экен. Ысым деген Моральный, зор вариант да. моралдык жактан. Бул кумар ошо сигаретти таштаган эмес, трубкасын деген жер бар, аттыганды таштап турат. Аттыганды таштап турат. байлап коет да. Ал жерде сөз главный. Ал индейсиде чач бар го, чачты да таштап койшун. Чач жок. Аларды аттардын тестиге бер. Маалымат бар бул жөнүндө сенде. Бир вариант ошол, бир вариант. Бул бар. Тиши деген. Бул 100% айткан жок да. Биринчи ошо келди. Ар кандай вариант айтөгүлө. Ат деген биринчи келди, бирок кантип таштайт деген суроо келип калды. ошол инвестердин өзүнүн салты да. Алдым, атымы таштадым дейт да. Ысым, өзүнүн ысымы. Зайынт болгон болушу мүмкүн да. Башкача. Просто убада Өзүнүн ар кандай аттар бар да. Ысым да, ысым. Тагын мырза. Убадан булгова деген. Ким жооп берет? Мырза жооп берет, урматтуу алып барчу. Алишер мырза жооп берет. Алишер. Урматтуу алып баруучу, ушундай бир маалымат окуган элек. Өзүнүн атын таштаган күрөө катары, ысымын. Ысымын. Ооба. Мисалы үчүн Алишер болсо, Алишер деген. Ооба, мен Алишер деген атымы сага таштадым. Мен сенен 1000 сом алдым деп кетет. Мунун маңызы эмнеде деп ойлойсуз? Карызды бергичекти менин атым жок жүрөт да. Карызды бергенден кийин кайра мага атымы берет ал киши. 4-2 эсеп. 4-2 качан гана карызды кутулмайынча, урматтуулар. Анын өзүнүн аты менен аташкан эмес экен. Алишер деп эч ким айтпаган экен карызды кутулмайынчачы. Оюн улантылат. 4-2 эсеп. 7-чи раунд. Ал карызынан кутулмайынча эч ким анын өзүнүн атынан чакырган эмес экен. Демек жарыя болгон урууга, эми 3,5 миң адам көп адам эмес. Урматтуу уруу дейт экен да. Бүгүн Алишер дейт экен, менден мынча карыз алды. Билгиле, Алишерди ушул күнгө чейин атабай тургула депчи. Аскат Жаныбек уулу Өзгөн районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Улуу ата мекендик согуш мезгилинде жана ага чейин, андан кийин деле АКШ, Германия, СССР бүт эле мындайча айтканда батыш өлкөлөрүндө үйдө жана турмуш тиричиликке керектүү буюмдардын баарында электр энергиясынын өлчөмү 127 вольт болгон, 222 болгон эмес. 127 вольт болгон. Бирок 1950-жылдардын башында СССР 127 вольттон баш тартып 220 вольтко өтүүгө чечим кабыл алат. Жетекчилиги. Силерге суроо. Эмне үчүн СССР мындай чечимди кабыл алды 50-жылдан кийин? Кетти минута. Болду. Мөнөткө мурда жооп даяр, урматтуу алып баруучу. Ким жооп берет? Айбек Кыргызбаев жооп берет. Айбек. Урматтуу алып баруучу, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Россия менен СССР менен Американын ортосунда жанагы суук уруш деген болот да. Бул арада мамлекеттер арасында тыңчыларды, шпиондорду өтө кеңири кое беришет. Андыктан СССРдин мындай чечимге келишинин негизги себеби тыңчылардан, шпиондордон коргонуу болгон. Алар өзүнүн аппаратурасын СССРге келип туруп сайганда ал түтөп кеткен же иштебей калган, механизм бузулган. Ошентип алар шпиондорду зыянсыздандырган. 5-2. 5-2 жооп туура. Себеби тыңчылар өзүнүн тиешелүү шаймандарын, аппараттарын 220-га сайса күйүп кеткен. Негизи алар өздөрүнө тиешелүү ток менен жүрүшкөн. Эми бүгүнкү күндө бирок көпчүлүк өлкөлөрдө ошо 220 сакталып келет. 5-2 команда жакшы көрсөткүчтө. Жакшы көрсөткүчтө команда. Айланат күчөт, табас болду. 8-чи раунд.
Ушу менен буюрса биз 2024-жылды жыйынтып атабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн жылдын жыйынтоочу оюну Сагынам командасы бул оюнду ойноп жатат. Азырынча 5-2. Суроолорду сиздерден күтүп кала бермекчибиз. Биздин даректерге суроо калтырууну улантыңыздар. Биз суроолорду кабыл алып жатабыз. Суроо жөнөтүү эрежеси өтө эле жөнөкөй. Өзүңүздөрдүн атыңыздар, фото сүрөт дарегиңиздер жана суроонун жообу менен буга чейинки суроолорду кайталабай жаңы суроо бериңиздер. Мээрим Тыныбек кызы Базар Коргон районунан сиздерге каршы суроо берет. Монитор көңүл бурабыз. Бул, урматтуу билермандар, Япониядагы бөйөндүн сүрөтү. Япондар муну X бөйөн деп ат коюп алыптыр. Бир X, бир ат коюптур япондар бугач. Соңку жылдарда булар 800 эле калыптыр. Жоголуп кетүү коркунучунда экен. Акыркы бөйөн, акыркы ушул X дептир, демек бир ат коюп алган япондар. 2003-жылы пайда болгон дейт. Демек буну күзөтөт экен кадимкидей. Демек, урматтуу билермандар, бул бөйөндү япондар кандай ат коюп алган? Кетти минута. Акыркы самурай деген сыяктуу. Последний самурай. Акыркы бөйөн. Самурай бөйөн. Алтын? Неге Алтын деген келди бирок болуп турат го. өтө эле Мисалы Японияда факт барбы? Акыркы самурай мамече жылы каза болгон деген факт бар. Нинзя нинзя. мышка окшотот көрүнүшү. Дагы окшоштуу барабы? Экспортерга бул жерде жок болуп кетип атат. 800 эле калды. Самурайлар жок болуп кетеби? Мышык алтын дей турган болсок, алар жок болуп кетүү коркунучу ача жок да bizde. Алтын башка мисалы. Жок. Коркунуп кетти, бирөө калыптыр да. Япония дегенде Дагы не бар? Япония тешелүү. Гүлдүн аты бар, сакура. Сакура бар да. Азыр неде? Самурайлар жоголуп Акыркы кетти. самурай дейбиз же акыркы бөйөн дейбиз бул жерде? акыркы самурай бөйөн да. Самурай бөйөн. Ошого ыктаса. Кайсыга ушуга берели. Ушул эле го. Булар азайып кетип атса агай жакшы экен. 800 штук калган экен. Азыр нинжалар деле жок да. Нинжа болуп калышы. Нинзя ал Америкада. Жок, акыркы самурай деген кино бар да. Акыркы самурай деген кино бар да. Сагын мырза. Чыкты, Данияр мырзага берели. Данияр мырза жооп берет, урматтуу. Данияр Исаев. Самурай бөйөн. Урматтуу алып баруучу, демек бул жерде бөйөндүн түрлөрү азайып жоголуу коркунучунда турган. Демек акыркы бөйөн дагы ошол сиз айткан жылы каза болсо, жоголгон болсо, бул бөйөндүн эми Японияда биз билебиз, самурай деген термин бар. Акыркы самурай бөйөн деген сыяктуу бир термин менен аташы мүмкүн. Акыркы самурай. Ооба. Жооп кабыл алынат. Акыркы минуталарда талкууда нинзя деген дагы сөз кошулду да. Нинзя Япондардан чыкканбы, Жумабек? Же Америкадан чыкканбы? Жок. Япондардан чыккан. Япондардан чыккан, Акыркы нинзя болушу мүмкүнбү, Данияр? Абдукапаров. Ниндзя деле болушу мүмкүн. Мүмкүн, Бирок бизде эми ошол акыркы самурай деген термин көбүрөөк угуп жүрөбүз. Кино тасмаларда. Кино дагы бар, фактардан. акыркы самурай деген. Ооба. Демек, туура жооп. Япондар муну акыркы самурай деп аташкан. Себеби бул өтө азайып бараткандыктан мына ушундай кайман ат коюп алган бул бөйөнгө. Мындай көрүнүшүндө эле карап көрсөңүздөр, мындай кебетеси жини келген бир самурай окшоп турат да. Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү жылдык жыйынтоочу оюнда, урматтуулар, Сагын Мамандын командасы 6-2 упай менен жеңишке жетишти. Куттуктайбыз. Бүгүн биз өзгөчө оюнга күбө болдук. Команданы бүгүнкү жеңиши менен куттуктайм. Бул башка оюндардан айырмаланып жылдык оюн болчу. Андыктан жакшы маанайда команда жыйынтыктады. Биз да ушундай жеңишти күткөнбүз. Телекөрүүчүлөргө да рахмат, мыкты суроолор жөнөтүшүптүр. Жылдык оюндун деңгээли ушундай болсо биз сүйүнөт элек. Өтө жакшы оюн көрсөтүштү команда. Ал эми бүгүнкү оюн өзгөчө оюн болгондуктан мыкты билерманды дагы бир аз өзгөчөрөөк тандоого туура келет. Адаттагыдай эле тиги бул деп мен өз кем сүйлөйт болчумун, бирок бүгүн бир аз көбүрөөк сүйлөйт окшойм. Негизи 6 упайдын
бирөөсүн Алишер Айбек мырза, бирөөсүн Данияр мырза, экөөсүн Алишер мырза жана экөөсүн Сагын мырза капитан алып келди. Ошентип жеңишке жетишти. Эми анализдей турган болсок, мен эми Алишер менен Сагынын ортосунда гана сөз кыламын. Анткени тиги жигиттер бирден туура жооп табышты, эми супербилисти кошпогондо. Сагын мырза 2 жолу командага мөөнөтүнөн мурда жооп берди. Жооп берип, командага 2 мүнөт үнөмгө алып келди. Бул жакшы нерсе. Ал эми Алишерге келе турган болсок, Алишер мырза өзүнүн ошол энциклопедиялык билимине таянып, ушул ордодо айтылбаган, ордодо чыкпаган идеяларды коштоп, 2 суроону өзүнүн мындай потенциалына карата жооп берди деп айта алабыз да. Бул өтө чоң тапкычтык деп ойлойбуз. Билген фактын айтып көргөндөн көрө, айтып койгондон көрө. Бул жерде ойлонуп, талкуулап жыйынтыкка келүү, бир туура жоопко токтоо, бул өтө чоң жетишкендик деп ойлойм мен. Эми кандай кылабыз? Бул жерде капитандан дагы көп нерсе көз каранды. Мен билгенден Сагын мырза мындай сыйлыктарды алдыбы албадыбы мен билбейм. Бирок бүгүнкү мыкты билерманды биз Сагынга берели деп турам. Анткени бул жигит 3-чү элдик курултайда дагы ушу ордону өнүктүрүүгө идеялар таштап келиптир. Мен ушул сапатын дагы аябай сыйладым. Андыктан бүгүнкү мыкты билерман наамын биз Сагын Мамановго кайгарабыз. Куттуктайбыз. 2024-жылдын мыкты билерманы ушу 15-16 жылдан бери билерман ордо ачылгандан бери үзбөй катышып келаткан Сагын мырзага биз тартып десек болот. Ибрагим мырза. Assalamu alaikum аттуу билермандар, телекөрүүчүлөр. Самет эки өтө туура жакшы сүйлөдү. Негизи ордонун чындап бул команда күчтүү команда таанабыз керек. Чындыгында мен да Сагын аканын агайдын бүгүнкү алган сыйлыгына толук кошулам, татыктуу деп билем. Эми Алишер эми күчтүү, бул көп ондай сыйлыкты көп алган. Ошон үчүн мен ушундай оюн дайым болсо экен дейм. Биздин да бардык командалар ушундай күчтүү балдар тартып ушундай оюндарды жаратсак деп кыялганабыз. Рахмат. Жахангир Кайнаров бул Өзбекстандан келген суроо, жана китептерди электрондук формага өткөрүү жөнүндөгү бул абдан таасирлүү бир, пайдалуу бир тарбиясы бар суроо экен да. Демек сиздин тандооңуз боюнча Жахангир Кайнаров мыкты телекөрүүчү деп эсептейсиз. Электрондук китептер тууралуу суроо. Рахмат, куттуктайбыз Жахангир мырзаны. Жана жылдын мыкты билерман деген мындай наамды берсек болот деген мен да кошуламын. Чындыгында Сагын мырза мына саясий чөйрөдө дагы Ош шаарында аты чыгып бир топ убакыттан бери мына жакында эле биз куттуктап койсок болот. Сагын мырза Ош шаардык кеңешинин төрагасынын спикердин кеңешчиси болуп дайындалды. Куттуктайбыз. Анан бүгүн колдогондорго рахмат. Анан экинчиден мына 2-3 жыл катарынан эле мына биздин командадан Данияр Исаев алды. Курултай боюнча айтып кеттик, рахмат. Сунуштар болду, бирок чындыгында барып көрүп өтө жакшы сунуштар болду. Керек болсо ушу ажообуз урматтуу Садыр Нуркожоевич дагы ар бир үнүнөн, сөзүнөн, аракетинен жана айтып кеттик, бизди сыйлап, элди сыйлап 2 күн катар биз менен олтурду да. Ошондо биз аябай мындай баа бердик. Анан билерман ордону өнүктүрүү боюнча буйруса, келечекте жакшы колдоо болот деген албетте ишеничтебиз. Себеби билерман ордо клубу 16 жыл бар, тарыхы бар. Өзүбүздүн киндигибизди өзү кезген Кыргызстандагы жалгыз кыргыз тилдүү программа. Эми кошуна мамлекеттер албетте колдоп атат. Өлкө башчыларды биз да ойлойбуз, келечекте моралдык, экинчиден материалдык жактан колдоо көрсөтөт деген ишеничтебиз. Бизде өнүгүү болсун. Ал эми бүгүн мына атайын материалдык колдоо көрсөттү. Биздин окуу жайыбыздын ректору, Батырлал Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек эл аралык университеттин ректору,
экономика илимдеринин доктору, профессор Мамасыдыков Абдылбаят Асанович агайыбызга ата интеллектуалдык колдоп, акчалай сыйлык, мына 15 000 сом акчалай сыйлык берип жатат. Биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Окуу жайыбыз өнүксүн, Кыргызстаныбызда интеллектуалдык колдогон ушундай мыкты жетекчилер болсун. Рахмат. Рахмат, биз да учурдан пайдаланып университеттин ректору Абдылбаит Асанович агайга чоң рахмат айтабыз. Ушул университеттен чыккан команданы өзү колдоп, өзүнүн фондунан 15 000 сом акча жасады. Команданы колдоо иретинде ушул бизге жөнөтүп жибериптир. Чоң рахмат. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кульминациялык учурга келдик. Демек, азыр болсо, мына Семете мырза өз колу менен тапшырып койсо. Сага мырза кабыл алып коюңуз, куттуктайбыз. Жылдын мыкты билерманы, билермандар 2024 финалдык оюнда. Бул бир гана Сагыл мырза, бүткүл команданын сыйлыгы, бүткүл команданын жеңиши десек болот. Куттуктайбыз жана ректордун акчалай сыйлыгын да кабыл алып коюңуз. Ушул акчалай сыйлыктын ичинен мыкты телекөрүүчү мынакей Жахангир Кайнаровго дагы биз акчалай бир бөлүгүн ыйгарабыз, 1000 сом акчаны ыйгарабыз. Жана ошондой эле актив дизайнын да акчалай сыйлыгын ушул Жахангир Кайнаровго ыйгарабыз. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчү, урматтуу билермандар, биз албетте оюндун соңун шириндиктер менен жыйынтыктайбыз. Барболдун торту токочтору студияга. Демек, баарыңыздарга жакшылыктар каалайбыз. Кудай Таалам баарыбызга жакшылык берсин, интеллектуалдар көбөйсүн. Китеп окуңуздар, излениңиздер. Биздин билерман ордого мыкты суроолорду жөнөтүп туруңуздар, биздин өнөктөштөргө, демөөрчүлөргө, университеттин ректору Абдылбаит Асанович агайга, Ош шаарынын мэриясына, Ош шаарынын мэрине, бизди колдогон бардык тараптарга биз ыраазычылыкты билдиребиз. Демек, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Жакшылыктар болсун.